Assalamu alaikum dostlar. Бұл Оштон шаардан Алайды көздөй бара жатқан трасса достар. Мынау Ош шаары 222 квартал деген жазуудан ичкери карап кирип кетебиз. Бул жакта нени көрсөткөн атасын десеңер, ушул жакта бир үй сатууга коюлуп атат достар. Чер суу экен, бир көрсөтүп коеюн силерге. Кызыккандар болсо сатып аласыздар. Кеттик анда. Аке достор, 222 квартал ошол Ош Алай трассасынын боюнда 222 квартал деп жазып койгон. Ошол жол менен түз ошол жазуудан чыгып келе бересиздер. Мына көпүрө турат. Көпүрөнүн аркы бетинде мазар бар достор. Мазарды бойлоп өйдө менен кеткен жол бар. Ошол жол менен кете бересиздер. 4-күнчү көчөгө барабыз. Азыр ошол жерден калганын түшүндүрүп берем. Достор, биз ошол жана көрсөткөн 4-күнчү көчө менен туура келе беребиз. 6-үй биздин сатыла турган үй ушул. Азыр сиздерге ичкериден кирип эми көрсөтөйлү. Кеңири мына дарбазаны көрдүңүздөр, ворота. Жүргүлө. Мынаки достор, келдик. Киргенде эле бул жер жалпы аянты 5 сотук экен. Мына 2 этаж үйгө пландалган үйдүн уже биринчи этажы бүтүп калыптыр. Азыр секейин сиздерге бир чекеден көрсөтө берели. Үйдүн алды. Бул жактан немени көрсөтүп койсоңуз, оператор. Арка болгон мындай. Пескоблок, бүт айланасы пескоблок менен тосулган. Мына үй достор. Бул 2 этажга проектинде 2 этаж экен. Азыр ичкериден кирип көрсөтөбүз эми. Кандай проектлери. Мына жерде лестница болот экен, тепкич. Ичкериге киргенде холл достор мына. Холл чоң экен. Анан айнектери дагы мына бул жактан тартып коюңуз эле. Чоң коюлган экен. Мына шаар жакты видти көрүп тургангачы. Бул жери холл. Анан мына жагы бул жери бир 3/3 окшойт. Детский бөлмө. Балдар үчүн. Андан кийин бул жерде 2-нчи этажга чыгып кетчү жери. Ушул жерден лестница кылып, анан 2-нчи этажын пландаштырасыздар. Эми бул жерден болсо, мына жерден мындай дубал тосулат экен достор. Тосулуп, бул жер душевой болот экен. Мына жакта запасной эшик бар. Мына жака временкага кирип чыкканга. Бул жактан дагы кирип кетсеңиздер болот. Бул жактын дагы айнектери чоң ташталган экен. Эми алган адам өзү балким кичинертип алабы же ушул турушунда айнек коюп алабы. Негизинен бул үй 2 этажга пландаштырылган экен да. Анан фундаменттеринде дагы көрсөтүп коелу. Бардык арматуралар салынган экен. Сейсмопоюстарга мындай 14-түк арматуралар салынып, даяр. Кыскасы колонналарды куюп, сейсмопоюсын куюп, 2-нчи этажды баштай турган экен. Азыр эми биз бул жакта временка бар экен, ошону дагы көрсөтүп коелу. Жүргүлө. Бисмилла. Временкасы 2 бөлмөдөн турат. Мынаки эшиктери алюмин пластиктен. Бул жери коридор. Мындай өзүбүздүн баягы печкадан коюп коюптур. Отту жагып, бул жерде өздөрү дагы жашашыптыр эле. Бул жери мына бир комната, кирмей чыкмай. Биринчиси 4/3, духовка бар. Потолоктору гипсокартон. Мына бул жагы 3/3 экен достор. Алган адам эгерде алып алып, айнектер, мына жалюзи калат экен достор. Жалюзи калат. Мындай вид болот. Вид ушундай достор. Алып мал жерде жашаганча эле наркы үйдү секин бүтүрө берсе болот. Жүргүлө, бул жактан навесин көрсөтүп коеюн мен. Навестерди баягы 3 очок, тандыр окшогон майда чүйдө нерселерди салганга, мына навес чоң, узун.
Бул жер примерно bir 15 метр чыкса керек. 15ке 3,5 же 4 чыгып калат. 4 экен, 15ке 4,5. Ушул жерге очоккана, летний душ, тандыр, дагы ошо майда чүйдө склад, ушундойлорду салып алсаңыздар болот. Ал эми бул жагында дагы место бар мындай кеңири. 3 метр, 2,5-3 метр место бар достор. Алдын көрсөтүп коелу эми, алды жагын. Алды жагында кеңири мындай бактарак эккенге дагы ичине местосы бар. Таза суу чыккан достор. Бул жерде бул жагында таза суунун краниги турат. Бул жагында баягы скважинадан чыккан суу турат. Эки неме бар. Огород сугарганга скважинадан аласыздар. Ал эми ичкенге жанагы үй тиричиликке анал краник турат. Таза суунун краниги экен ошол. Суу чыгат дейт. Мына бул жактан дагы суу келип турушуланга. Анан канализация жок достор. Бул жак эми канализация тартыла элек. Bir чекеге септик кылып алып, ошону менен тиричилик кыла берсе болот экен. Кызыккандар болсо, биз номерлерин калтырабыз. Ошол номерлерге байланышып, акча болсо алып койгула. Чет жакта иштеп жүргөндөр үй салып, кыйналып отурбай, даяр үйдү алып, мына үйдү секин бүтүрүп аласыздар. Биздин каналга катталып, лайк басып, колдоп тургула достор.